Assalamu алейкум, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Бүгүн буюрса дагы бир келечек турак жай кооперативи аркылуу биздин клиентибиз, тагыраак айтканда пайщигибиз үйлүү болуп турат. Мына ушул клиентибиз менен сиздерге бир аз маек куруп берели. Кандай жол менен, канча сомду, кайсыл жерден алдыгандыгы жөнүндө бир аз сиздерге маек берели. Буйруса мынакей, урматтуу достор, Талайгүл деген эжекебиз ошол Бишкек шаарынан тагыраак айтканда Жал микрорайонунан үйлүү болуп турат. Саламатсызбы эжеке? Үйүңүз кут болсун. Конушуңуз кут болсун дейли эжеке. Эң алгач суроом эжеке, үйдү кайсыл жерден алдыңыз? Жалдын кайсыл жеринен ошондо? Бакаева, улица Бакаева, дом 140 болот. Дом 140. Үйүңүз ошондо толук бүткөнбү? Техпаспорту бар. Техпаспорту бар, бирок самажа өзүбүз жасай турган жерлер бар. Подписо берди. Подписо берип берет экенбиз. Бирок техпаспорту бар болсо, бардык мыйзамдуу болсо, биздин компания алып бергенге даяр экен, алдыңыз. Алдык. Эжеке, сиздин ошондо бул жакка келгениңизде, эң алгач эле кооперативге келгениңизде, консультация өткөнүңүздө ишендиңизби? Конечно, ишенич болбойт да биринчиден өткөндө, анан дагы неметип көрсөк, ишендик, консультацияга кайра келдик, анан ишендик. Буюрса болуп калат деген ой болду. Мына буюруп болду. Болду. Толук ишендиңиз? Ишендим. Ишенгенден кийин кайсыл убакытта келип очередке жазылдыңыз? Кайсыл убакытта жазылдыңыз дагы, очередиңиз канча убакытта келди? Мен октябрдын 16-сында келип жазылдым. Марттын бир 10-орунда уже очередиңер келди деди. Бирок биз үй таппай, мондай паспорту жок үйлөр болуп атты да. Сизге жаккан үй чыкпай атты, мындайча айтканда. Бизге жаккан чыкпай атты, элка болсо, анан паспорту болсо деп издеп аттык. Анан ушул үй буйруган экен. Таптыңыздар. Таптык. Ошондо очеред канча айда келип калды сизге? 4 ай. 4 айда келип калды, очередиңиз. Оформить этип атканда 3 айдан 6 айга чейин деди, бирок 6 айга жеткен жок. Ошол очередиңиз келген убакта коркподуңузбу же? Ушул биз 25% бергенен качып кетпейби экен, жок болуп кетпейби экен деп корку сезим болдубу? Коркуп аттык, бирок буга чейин бизге чейин алган бир таанышыбыз айтты, ой биз алдык, коркпой эле койгула. Ошонун негизинде силер коркпой бир аз жүрөгүңүздөр тынч отуруп турганда. Андай тынчып калдык, болот турбайбы депчи. Ошондо эже договорду канча суммага түздүңүздөр биздин компания менен? Буяк менен 2 миллионго түзгөнбүз, анан нар жагын өзүбүз коштук. 2 миллионго. 2 миллиондун канча пайызын первоначальный кылып төлөдүңүз? Первоначальный 580 миң болду. 580 миңди. Сиз ошондо 2 миллионго жазылгансыз. 2 миллионго жазылдым. 25% 500 миң, 4% бар компаниянын услугасы. Ал 80 миң сом акчаны төлөйсүз. 80 миң. Ошону договор түзгөндөн кийин калган 75% биздин компания берди да. Эжеке, сизде ошондо канча жылга ошондо договор түздүңүз биз менен? Биз 10 жылга деп түздүк. Максималь 10 жылга түздүк. 10 жылга дедик. Мындай эгер өзүңөрдүн шартыңар келип төлөй берсеңер болот деди. Канча болсо деле? Анан айына 12.500 экен, 2.000 сом мындай немеси бар экен, процент сыяктуу да. Ошондо 14.500 болот айына. Ошондо услугасы болот, ар бир иштетилген убагына 2.000 сомдон услугасын төлөйсүз. Ошондой төлөнөт экен, бул 5% болуп кетет экен кыскасы. Ошондо сиз айына канчадан туура келип калды сизге? 14.500. 14.500 10 жыл бою төлөй турган болдуңуз. Сиз ошондо үйдү канча суммага алдым дедиңиз негизи? Биз менен договорду 2 миллионго түзгөнбүз. 2 миллионго түзүлдү, бирок үстүнө коштук дем. Канча коштук? 38 миңге бааланды үй. Ошондо нар жактан 1 миллион 300 бирдеке кошулуп калды да кайра өзүбүздөн. Өзүңүздөрдүн жаныңыздан 1 миллион 300 миң акча кошуп, өзүңүзгө жаккан үйдү тандадыңыздар, Биз ошо оформить эткен убакта доллардын курсу төмөн болчу да. Жетет деген ой болгонбуз. Анан азыр өсүп кеткендигине байланыштуу өзүбүз кошуп калдык. Ар кимдин өзүнүн үйү болгону жакшы да. Туура айтасыз эжеке. Квартирага деле төлөп атат, ага караганда бул өз үйүң да. Ооба да, көпчүлүк бизде мындай да. Өзүнүн үйүн эмес, бирөөнүн үйүнө квартирага төлөп жашайт. Ошо 15 миңди төлөйт. Андан көрө ошо 15 миңди өзүнүн үйүнө төлөгөнү. Өзүнө төлөп алса, төөлүк үйү да. Төөлүк үйү да. Ошондо эжеке эң акыркы суроомду берейин. Канчалык деңгээлде биздин кооперативге ишенсе болот экен? Канчалык деңгээлде биз чынында эле үй алып бере алат экенбиз? Мен 100% ишендим. 100%. Ишенбей жаткан элдерге кантип айтасыз? Ишенгиле дейм, ишенгиле, үйлүү болгула. Ар кимдин өзүнүн үйү болгону жакшы болот, ар кимдин өзүнүн очогу болгону жакшы болот. Жөнөкөй эле бирөөнүн квартирасына төлөп жашагандан көрө ошону өзүңө төлөп алсаң, төөлүктүү үйүң. Өзүңдүн Ошол төөлүктүү үйүң.
Рахмат эжеке, үйүңүз дагы бир жолу кут болсун дейле. Рахмат. Буюрса көрдүңүздөр, урматтуу достор, мына бүгүн дагы Талайгүл эжекебиз үйлүү болуп отурат. Кубанычы мойнуна батпай отурат. Буюрса сиздер дагы үйлүү болушуңуздарды кааласаңыздар, биздин Келечек Турак Чай кооперативине кайрылыңыздар. Биз сиздерге ар дайым жардам бергенге даярбыз.